Нурлан мырза, кош келипсиз биздин студияга. Бүгүн сиз менен ушу азыркы жаштар поэзиясы жөнүндө кеп кылсакпы деп атабыз да. Жаштар поэзиясы дегенди сиз өзү кандай түшүнөсүз? Бул жаш менен өзгөчөлөнөбү же болбосо башка дагы бир себеби барбы? Ушундай учурда жаштар адабиятын тек коелук биз баягы улуу муундагы эле адабият эмне болуп калдык. Илгери да жакшы цензура барында кичине бир жакшы бир китептер чыкчу эле. Илгерки учурда маселен сиз экөөбүз бир китеп жазсак, ал Жас Союзунан өтүп, талкуудан өтүп, анан кийин ички рецензия деген болчу экен. Бир китеп чыгарда 2-3 киши окуп, талкуудан өтүп, анан басмада карап дегендей. Эми азыр чөнтөгүңдө тыйының болсо, өзүң эле каражатың менен китеп чыгара берет экенсиң. Дагы бир нерсени таң калганым, автордун жеке бир жоопкерчиликсиз мамилелери менен көп байкайм да. Бирден менен эле отуруп жазган чыгармасын ошону эле баягы улам эле китеп кылып чыгарууга ашыккандык. Анан бир же болбосо кийинки муундардан бир шапалактай бир китеп чыгарып алып, бир реклама, пиар жагын мыкты өздөштүргөндүк, техника жагын өздөштүрүп алып, бир баягы сулуу бир ырларды жазгандык. Ушундай бир нерселер болуп калды да. Анын үстүнө адабий процесс жок. Адабий процессти бир жеке киши жасабайт экен, муну жеке бизнесмен жасабайт экен. Туура, жазуучулар уюму бар, башка бар. Анан буга өздөрү арендасы жок отурса төлөй албай, же болбосо айлыгы жок отурса, муну бир караган бир өкмөттүк бир машина болбосо, ал адабий процессте эле жүрбөйт экен да. Керек болсо адабиятчылар, мына сиз адабиятчысыз. Адабиятчылар азыр адабийсын жазбай калды да. Жазбай калышты. Алар адабиятчылардын көбү адабияттын тарыхын өтүп алышты. 20-30 жылдардагы баягы тарых же болбосо бир эки личностьтин ортосунда карама каршылык бир адабий бир демелер болгон го бизде, баягы влияние талаш го, бир учурлар болгон го. Ушул жагын өтүп алышты. Же болбосо адабиятчылардын көбү ошол илимин ошондой бир теория жагына көп өтүп эле ушундай учур болуп калды. Демек биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Туура мамлекетке шылтап отура берген болбойт. Сиз бирок ошон үчүн жана бирикмени түздүңүз да, эми ал илгертен түзүлгөн бул Жазуучулар союзунун бул топ жылдыз деген бир ийрими болуп түзүлгөн. Анда Надырбек Алымбек баштап кеткен. ошол илгери түзүлгөн экен. Биз дагы ошол топ жылдыз деп уюштуруп ушуну улантып, анда Надырбек Алымбек төрага болчу. Ошондо мен университетте иштечү элем. Анан балдар чогултуп келип, эсимде бар, чогултуп келип ушуну уюштуралы деп, анан ошондой болуп, анан кайра топ жылдызда болбой калып, ат өзгөрүлүп, ошентип жүрүп, анан мен да жакшы четтеп кетип, анан акыркы бир 4-5 жылда ичим аябай ачышып, кой ушуну бергилечи, мен өзүм уюштурайын деп, анан кайра академияга айлантып, анан жыл сайын жаштар менен иштеп дегендей бир сабактарын өтүп, баягы антологияларын чыгарып, проза болобу, поэзия болобу, жыл сайын кыргыз патент менен договор түзүп, ошолор менен жыл сайын 7 автордун китебин чыгарып, дебюттарды. Анан бирдемелерди уюштуруп жүрдүк. Эми жетим өз киндигин өзү кесет. Улуулар өздөрүн эптей албай калган учурда бизди ким карамак эле деп, ошондой бир коомдук бир иштерди жасап аттык. Нурлан мырза, мына ушул акындар, азыркы поэзия, мурдагыдай сиз айтып аткан жана идеологиялык цензура жок. Акындарга толук дегенде эркиндик берилди. Анан акындар эми булардын алдында бир гана милдет калды: окурмандын көңүлүнөн түнөк табыш, окурманды өзүнө тартып алыш. Эми сиздин оюңузча ушул акындар окурманга жетиш үчүн, жакындаш үчүн дагы кандай бир формаларды издеп табыш керек? Эми жакындаганы жакшы, бирок адабият өзүнүн жөн эле пиардын деңгээлинде калып калбай, адабият өзүнүн бир миссиясын аткарып атабы? Адабият адеп акылак дейбиз, коомду керек болсо алдыга сүйрөш керек да. Эме айтканда, тоо тер жерин айтканда, бир адеп акылакты, бир нравалык бирдемелер бериш керек. Анан карасаңар, азыр публика алдап коет да. Дүркүрөп кол чаба берген аудитория эртең сени 50 жылдан кийин, 100 жылдан кийин кабыл албай койсочу. Бул эми эстрадалык поэзияга жакын болуп атпайбы? Анан кийин анын үстүнө биздики бир көп байкасам да изденүүлөр бир 2-3 эле кишинен анча мынча байкабасаң, бир коллективдик аң сезимде, коллективдин акылын, маселен газетада эле макала кыла турган эле бир материалды, маселен ошолорду эле баягы
ырдын текстине салып алып эле анан жазып атат. Анан албетте турмушта көп проблемалар турат да. Ошол проблемаларды айтса акын, айтып ошону ыры менен жеткирсе, эл абдан кол чабат да. Мисалы мындай поэзия бар, сиз өзүңүз адабатчысыз. 20-30 жылдарда колхоздоштуруу, совхоздоштуруу, жер алды кедейлерге жер берүү деген учурларда дагы жакшы, ал учурда положительный мындай идеологиялык бир жакшы бир өңүттү алып караган адабият эле да, уран, чакырык, жакшылыкка үндөө. Азыркы учурда баягы шубап эле жатып калмай, желтый прессанын деңгээлиндегидей адабият болуп калды. Адабият болуп калды да, баягы кыргыз мындай болду, анан тигиндей болду, жашоо минтип баратат, тигинтип баратат деген эле бир ушундай бир нерселер келип калдык да. Мына сиздин бир китебиңизде мен бир абдан жакшы бир касиетти байкадым да. Ошол жана классиктер жөнүндө өзүңүздүн түшүнүгүңүздү кыскача мындай бир мындай бүкүлү жазып коюпсуз. Рамиз Рыскулов жөнүндө, теги дүйнөлүк классиктер жөнүндө. Эми ошондо эми айталы жат жазууну жаздырда турган болсок, биздин жана жаш акындардын көпчүлүгү жаза албайт. Анын себеби эмнеде? Жалпы билим деңгээлинин төмөн түшүп кеткендигинен болдубу, же болбосо замандын баягы азыр баардыгы саман топон аралаш болуп эле жөн эле агылып атабы? Абдан туура баамдагансыз. Азыркы кийинки балдар ушу ички даярдыгы менен эле жазып жүрүшөт да. Ички өзүнүн баягы кыргызда таланты бар деп коет го. Ошону менен эле жазып жүрөт. Эми муну менен биз эч жака бара албайбыз да. Изденүү жок. Бул биринчиден көбү студент болушат, анан иштешет. Анан баягындай бир ички бир фанатизми, баягы бир акын болоюн деген бир ички бир амбиция менен эле бирдемелер жазып. Эми муну айтуу кыйын. Студенттерди оку десең тескерисинче окубайт экен да. Мен да мугалимде болуп жүргөм илгери 5 жыл сабак берген. Анан бир нарагыңда гана бир ичинде бир бугуп жаткан бир ушундай бир чоң бир максатты койгон бирөөлөр гана бир изденип неме кылбаса, ал жалпы мына массадан азырынча мен бөлүп карай албайм. Виртуалдык дүйнөгө өтүп атат китеп. Анан эми ошондой шартта кантиш керек эми жанагы жаш акын? Мына Айтматов тирүү көзүндө 2008 жылы кайтыш болду. Айтматовдун жайкы мектеби бар болчу. Айтматовдун жайкы мектеби бар эле. Орус бөлүмү, анан кыргыз бөлүмү. 4 бөлүгү эле поэзиядан, прозадан өзүнчө, кыргыз бөлүгү, анан ошол эле проза поэзияны орус бөлүгү кылып, жайкы мектеби деп Международный фонд Айтматова ошону өткөрүшчү. Мен уже 2007 жылы сабак берип калгам. Жаш немелерге да, мугалим катары. Ошондой болчу. Анан эми ал киши кайтыш болду. Ошондон кийин тиги солкундап анан уже жок болуп кетти. Ушуну балким өзүбүз эле жасасак кандай болот? Маселен, жок дегенде бир 3 айлык курс, маселен, ушундай кылып, эми муну жол жоосун таап, сизге окшогон адабиятчы, дагы бир бөлөк адабиятчылардан алып келип, бир эле кишинин мастерствосу болбосун. Баягы кыргызда көп да мыкты-мыктылардын бир лекцияларын укса, тирүү укса, ошо бир окуулар болсо, ушуну уюштурса болот. Муну бир чоңураак бир уюм уюштурса, анан буга сөзсүз түрдө бир каражат, меценаттык бир жолдорун таап, ошону бир уюштурса болчудай. Ну балким 2 жылдык жогорку адабий курс, ну балким биз 6 айлык курс кыларбыз, же 3 айлык курс кыларбыз. Ошону бир аудиторияларды алып, сүйлөшүп, ушундай сабак программаны түзүп алып иштесе болот. Ал бизге эме да, өзүбүз кылсак болот да. Маселен, Учкун деген госконцерни турат, ошол жалаң эле бир указ анан бирдемелерди жарыялай бербей китептерди. Ошолор деген мыкты китептерди Кыргызстанда канча деген китепкана бар, мектептер бар. Мектептин Кыргызстанда 2 мисалы, мен эсимде жок канча экен. 2000 китапкана болсо райондо, мисалы. Мектептердин да өздөрүнүн бир китепканалары барды. 2000 болсо Кыргызстанда 4000, Маселен, ошонун бир 4000-5000ден нусканы чыгарып китепти берели авторуна. Ага кичине анча-мынча символический гонорарын төлөп берип, ошону чыгарып, кайра эле ошол жанагы немелерге саттырса, ошол эле китепканаларга, айыл өкмөттөргө деле акча бөлүнөт болуш керек. Кантип эле мамлекет болгондон кийин ошол маданий иш-чараларга деп бөлүнбөсүн. Сөзсүз түрдө аны майрам-сайрамдар деле бирдемелерге арак-шарак ичип, анан Норуз 8 март
ошо менен эле жаңы жыл ошого ырасташып эле жок кылып атышат ошол акчаларды. Ошол акчаларды кадимкидей эле мамлекет өзүнүн бир жеке бир ишканасынан китебин чыгарып 4-5 миң ошолорго тараттырып, ошолорго түшкөн акчадан кайра сатып алдырып, айлантып койсо, бул өзүн актай турган китеп. Бул производство да, бул өндүрүш да. Анан ошонун негизинде ишти кыла берсе болмок. Муну жасаса болмок. Муну жасаганга каалуу гана жок. Аңгемени уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.